Урматтуу достор, мен күндүз кайрылуу кылбадымбы Ташиев боюнча? Ошол жерде жанагы каза болгон адамдардын арасында Жарасул Осмоналиевич Абдраимовду жөнүндө айткан эмесмин да. Аны өзүмчө айтайын деп өзүмчө калтыргам. Жарасул Абдраимов деген бул кандай адам болгон? Жарасул Абдраимов өткөн жылы ошол тиги Ташиевдин куугунтугунун азабын көрүп, камалып, камакка алынып, ден соолугу начарлап, окшуп, жөтөлүп, өлөрүнө бир күн калганда камактан чыгарылып, анан каза болду. Жарасул Абдраимов бул кандай адам болгон? Жарасул Абдраимов бул деген 1984 жылдан 1996 жылга чейин Дастан ТНК жанагы Дастан заводунун физприбор заводунда жөнөкөй конструктордон баштап генералдык директор же болбосо корпорациянын президенти эми Дастан ТНК ар кандай аталган, статустары ар кандай өзгөртүлгөн. Анан ошол бирде президент, бирде генеральный директор болуп, кыскасы жөнөкөй конструктордон баштап немеге чейин жеткен ал киши. Ошол жетекчиликке чейин жеткен да, көп жыл ошол жерди башкарган. Анан ушул киши ректор Нано технология институтунун ректору болгон. Бул киши жанагы Ленин заводдун директору болгон. Азыр мен дагы эсимен чыгып атат, дагы бир эки заводду башкарган. Анан Тайвандан чыккан эмне бир нерсе деген бир автозавод бар экен, автомашина, автокорпорация бар экен, машина чыгарган. Ошонун Кыргызстандагы представители болгон. Бул киши мыкты авиаконструктору болгон. Ошол Ташкенттеги авиациялык завод бар. Ташкентский авиационный завод деген бул Советтер Союзундагы эң мыкты заводдордун бири болгон. Ошол Ташкентский авиационный заводдо негиздеген адамдардын бири бул 70-жылдары. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Мирзиёев ушу Жарасул Осмоналиевич ушинтип сиз деген Ташкенттеги авиационный заводду негиздеген адамдардын бирисиз. Биз бул эмгегиңизди унутпайбыз деп алкышын, ыраазычылыгын билдирген экен. Немеде Ошто губернатор болуп турганда, ошол жана делегациялар жолуккан кезде жанагы делегация менен таанышат эмеспи, мүчөлөр менен. Ошондой баа берген да. Эми өмүр баянын уксаңар, бул кишинин өмүр баянын окусаңар, тим эле шурудай тизилет. Мындай жазарга орун жок. Кайсынысын жазып батырарыңды билбейсиң. Ушундай мээси компьютерде иштеген, компьютердин голографический памятинде иштеген ушундай адамды Ташиев деген киши куугунтукка алып, жанагы кыргыз индустриядан баланча миллиардты жеп койду деп туруп, калпычыны аралаш документтин баарын токуп туруп, анан кийин камап салды. Ошо менен ал киши камалып жатып, өзү да ден соолугу начар экен. Анан үй камагына да чыгарбайт, ошентип отуруп, камалып жатып анан окшуп, тиги жөтөлүп, кыйналып калса дагы, улам жанагы скорый тиги булар чакырып каратып коет экен да, бирок камактан чыгарбай койгон да. Анан кийин бир күн калганда камактан чыгарып, анан эртеси кайтыш болуп кеткен. Жакында эле өттү. Ушундай адамдардын түйүнө жетти Ташиевчи. Анан кийин бүгүн болсо аянттан чыгып алып туруп, анан кийин кечирим сурап, тиги мен кечирдим силерди, мени жала жапкандар. Ушун баарын кантип жала деп айтасыз, Камчыбек Кыдыршаевич? Уялбайсызбы? Мен азыр мына жерден Токмоктун жанынан Гавайиден өттүм, жаркырап эметип турат. Менечи сонун жерди жасаган. Ошол Гавайини жасаган Журат Абдуллаевдин түйүнө жеттиңер силер, балаң экөөңөр. Ач көстөнүп, тиянан биянан сугуна отуруп, акчасын алып отуруп, бүт байлыгын тартып алып отурупчу. Жарасыл Абдраимов окшогон керемет адамды, мындайча айтканда, табылгыс мындай алтындан кымбат Кыргызстан үчүн бир мындай золотой мозг болгон мындай алтын мээлүү адамды силер жутуп тындыңар да, ошол акмакчылыгыңардан. Ал жерге дагы кыргыз индустрияга дагы бир өзү Ташиевдин бир жакын адамын алып келип туруп коюптур.
ушундай да булчу ошондой. Анан кийин бүгүн чыгып алып тура мен тиги кимдерге бирөөнү капа кылсам кечирим сурайм деп. Арбактардан кечирим сураш керек биринчи. Арбактар кечире алабы сени? Кечиргенге мүмкүнчүлүгү барбы ошол арбактардын? Ошолордун үй бүлөлөрү кечире алабы? Жетим калган, жетим жесир калган үй бүлөсү, бала чакасы, аялы, урук туугандары кечире алабы силерди? Мына ошол маселе жөнүндө ойлонуш керек. Анан калп эле сакалды өстүрүп алып анан монтип чыгып алып туруп анан кийин тиги ар кайсысын сүйлөп анан эметпейчи. Тиги биз балким мен, Мирбек, анан жана башка дагы башкалар туш тараптан чыгарып аткан маалыматтын арасында балким кайсы бир жерлеринде айрым бир так эместиктер бардыр. Так эместиктер кичине кыйшыгыраак 3 миллион, 5 миллиондук факты 3 миллион деп айтылып кеткендир. Балким тиги 5 миллион, 3 миллиондук факты 5 миллион деп айтылып кеткендир. Ошондой бир айрым неточностьтар болушу мүмкүн. Бирок сиз ошол нерселердин баардыгын кашан баарын чалганыңыз, ошол кылмыштардын башында турганыңыз, ошондой схемаларды түзгөнүңүз, канча ишкерлердин тагдырын талкалап, аларды өлкөдөн качып чыкканга аргасыз кылганыңыз, тоногондугуңуз, инвестиционный климатты талкалаганыңыз, адамдардын тагдырын талкалаганыңыз, мунун баары чын да, мунун баары факты да. Биз оюбуздан чыгарган жокпуз да. Оюбуздан чыгарсак, укук коргоо органдары келип туруп айтат эле да, эмне жалган баарын айтып атасың депчи. Мунун баары чын да, мунун баары факты да. Анан мен ошол Жарасул Осмоналиев жөнүндө, Жарасул Абдрайымов жөнүндө айткым келди да, ошентип көптөгөн немелерде, көптөгөн тармактарда иштеген киши. Бул деген алтын мээлүү адам болгон. Алтын мээлүү. Мындай адамдар жок. Бүгүнкү күндө мындай адамдарды тарбиялап чыгарыш үчүн билбейм, мамлекет канча акча коротуп, кайсыл жактарга гана окутуш керек, билбейм. Азыр андай билим алып, андай билим берип, андай тажрыйбага ээ болуп келе турган адис чыгабы, чыкпайбы? Ошону бир дөпөрөс алып туруп, тиги ордун башка бирөөгө алып бериш үчүн өчөшүп туруп эле камап салды. Ошончолук эле орду керек болсо, Жарасул аке бергел бери. Сен алда ордуңду бошот, кой, мешайт этпе, нары туруп тур. Болбосо камап салам десе деле бошот берет эле да. Мындай адамгерчилик деген бир жок дегенде мындай бир акмакчылыктын да бир мындай төмөнүрөөк стадиясын жасаса болот да, туурабы? Анан сөзсүз ошол адамдын ден соолугун, ала акыбалын карабай туруп эле каматып туруп, ушул акыбалга жеткирди дагы бир паста жутуп тынды. Үйүнө баргандар айтып атат, Жарасул Абдрайымовдун үйүнө баргандар айтып атат. Үйүндөгү килеми дейт, эски дейт, килеми, жанагы тамак иче турган столдордун баардыгы эски дейт. Мебелдердин баары тет, илгерки советский мебелдер дейт. Ошондо үйдө жашайт экен дейт. Ошондо адамды миллиардты жедиң деп туруп апарып туруп камап салды дейт. Жанагы похорон болгондо тиги столдун үстүндө тамак жаза турган столду астын ачып караса дейт, баягы илгерки союз убагында мондай колго жанагындай жыгачтан жасалган, полус краска менен сырдалган ошондой столду коюп коюптур дейт. Ошондой жупун үй бүлөдө жашаган адамды апарып туруп миллиардты жедиң деп туруп, өзү көрсө миллиардтын баарын ашап туруп, анан бул көзүнө баары эле миллиард жеген болуп көрүнөт окшойт бул кишинин көзүнөчү. Ошентип апарып туруп анан кийин камаптыр да. Камап анан кийин тиги жөн эле эмеде тергөө убактында жатып ары сүйрөлүп, бери сүйрөлүп отуруп, этегинде жудуп тынды ошол кишиничи. Көзөтүп кетти. Эми ушул фактылардын баарын көрүп туруп анан жанагы бети жок фейктер, анан Ташиевди жактагандар аз чыгып алып туруп анан сен өзүңдү билип алчы, анан чет өлкөдө жүрүп алып, анан кыйын болуп тиги бу деп айтпасын деп мен жана бүгүндүз Ала Тоо аянтынан кайрылуу кылдым. Кыргызстанда жүрөм азырчы. Кичине да болсо мындай ныпым бир кичине да болсо ошону орозого, анан айтка, анан улуу күндөргө тиги буларга шылтабай, ошондой акмакчылык деп айтканга жок дегенде мындай ошондой нерсени уккандан кийин деп мындай фактыны кабыл алганды да билиш керек да. Жөн эле жулуна бербечи, бет тармагы кыла бербей. Анан кийин Ташиев кимиңердин немеңерге тиги май салып берип атат. Кимиңердин чайыңарга талкан салып берип атат. Кимиңердин казаныңарга аш салып берип атат. Анан кийин жанагы неме айтайын дедим, унутуп калдым азыр, эсимден чыгып кетти.
кыскасы ошондой туугандар. Бул мен ушу Жарасул Абдырайымовду эстегенде, анан кийин Журат Абдуллаевди эстегенде ушунчалык ичим ачат. Не деген жаратман инсандар буларчы. Мына жерде Гавайи мен эртең баратып, атайын тартып, Гавайинин баарын тартып туруп анан көзүңөргө көрсөтөм. Ошол жерден туруп дагы бир эфир кылам. Мына ошол жерди дагы тартып алабыз деп Ташиев ачкөз баласы экөө тартып алабыз деп. Ал жерде дагы бир көп окуялар болгон. Мен айта албай турган окуялар бар, анткени мыйзамга туура келбейт. Көп окуялар болгон. Ошолордун баардыгын эметип, бул келип туруп анан бирөөнүн жакшынакай жасап койгон бакшагын саздык жерди кургатып туруп анан кийин түздөп жакшынакай кылып туруп жасап койгон эс алуу жайын баарын тартып алышкан да бул акмактарчы. Анан кийин отуруп алып анан бирдеме десе динди жамынып алып анан кийин биз баардыгын бизди жала жапкандарды кечирдик деп. Вообще бетиңер жок. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Пока.